Coding World сайтына кош келдиңиз. Сиз менен Эркебек жана бүгүн биз Java менен программалоону улантабыз. Биз өткөн сабакта JDK-ны орнотуп алдык. Эми бүгүн биз Integrated Development Environment орнотобуз. Мындайча айтканда IDE программасын коебуз. IDE программасы катары Java менен иштөө үчүн биз IntelliJ IDEA деген программаны колдонобуз. Аны орнотуу үчүн кайрадан браузер программасын ачабыз жана Google сайтына кирип IntelliJ IDEA деп жазсаңыз, эң биринчи болуп JetBrains.com деген сайты чыгат. Бул IntelliJ IDEA-нын официалдык сайты. Муну ачкандан кийин сиз төмөндөгүдөй экранды көрөсүз. Бул жерден сизге эки версиясын тартуулашат: Ultimate жана Community версиясы. Ultimate программасы бул акча төлөш керек муну орнотуу үчүн, жана экинчиси Community. Үйрөнүп жаткан соң бизге Community деген версиясы эле жетиштүү болот. Мында көптөгөн бизге керектүү функциялары жетиштүү жана биз ушуну көчүрөбүз. Бул жерден оң жагынан сиз өзүңүздүн системаңызга жараша версиясын көчүрүп алсаңыз болот. Мен Windows колдонгон үчүн мен .exe деген файл тандадым жана буну көчүрүп бүткүчө күтөбүз. Көчүрүп алган соң бул программаны ачабыз. Ачкандан кийин next же болбосо далее кнопкасын басып, бул жерден биз өзүбүздүн системабыз 64 же 32, мен 64 тандайм, анткени x64 версиясындагы операцион системаларда бул батыраак иштейт. Жана экинчисинде бул Java файлдары ушул программа аркылуу сурабай ачыш үчүн тандап койсоңуз болот. Жана андан кийин next баскычын басабыз. Бул орнотуу процесси башталат жана бул бүткүчө күтөбүз дагы. Бүткөн соң программаны ачабыз. Мына биз IntelliJ программасын коюп алдык. Эми бул туура иштөөсүн текшериш үчүн биз эң биринчи программабызды жазып көрөбүз. Биринчи жолу ачканда төмөндөгүдөй терезени көрөсүз. Биринчиси бул эгерде сиз мурда IntelliJ программасын колдонгон болсоңуз жана анын настройкалары сакталган болсо, сиз ошону тандап туруп мурунку IntelliJ IDEA программасынын дарегин жазсаңыз болот, же болбосо экинчисин тандасаңыз болот. Экинчисин тандаганда бул жаңы болуп ачылат жана эң баштан баштап настройкалайсыз. Мен экинчисин тандадым жана окей баскычын басам. Бир аз көбүрөөк күтүшүңүз мүмкүн. Жана ачылгандан кийин төмөндөгүдөй экранды көрөсүз. Бул бизге программабыздын көрүнүшүн сурап жатат. Мен карасын тандадым. Бул жерден эчтекесин өзгөртпөй эле next басам. Мына бул ачылып жатат. Жана ачылган соң саламдашуу терезеси. Бул жерден биз new project баскычын тандайбыз. Жана көңүл бурсаңыз, эң үстүндө Project SDK деген жерде кызыл болуп No SDK деп турат. Бул JDK менен байланыш түзүлгөн жок дегендин белгиси. Байланыш түзүш үчүн биз New деген баскычты басабыз. Бул жерден жанагы JDK-нын дарегин тандайбыз. Бул жерде C, Program Files, Java, ичинде JDK 1.8.131 деген версиясын тандайбыз. Жана төмөндөгүдөй нерсени көрүп каласыз. Бул ийгиликтүү коюлду деген сөз. New project баскычын басып, жаңы проект жасап жатабыз. Бул жерден атын жазасыз жана проект каякта сакталат, ошол дарегин тандайсыз. Next басканда бул жаңы проекттин ачылышы башталат. Бул жерден кичине күтө турасыз. Күтө турганда төмөндөгүдөй экранды көрөсүз. Бул биз азыр проект менеджер панелинде турабыз. Бул жерде биздин проектибиздин папкалары бар. SRC деген папка бул эң негизги болуп эсептелет. Ушул жерден класстарды же болбосо биздин Java программабыздын коду ушул жерде болот. Бул жерден чычкандын оң баскычын басып, жаңы класс создавать этебиз. Класс деген бул Java коду жазылган файл. Бул кадимкидей эле текст файлы, бирок бул файлдын ичинде Java коду жазылган болот. Жана ушуну биз класс дейбиз. Класстын атын жазып, окей баскычын басабыз. Мына биздин классыбыз ачылды. Бул жерде автоматтык түрдө public class main деп жазылып калат. Бул жерге код жазып көрөбүз. Биз азыр салам дүйнө деген программаны жазып жатабыз. Негизи бул программаны ар бир программист жаңы программалоону жаңы баштап атканда ушул программаны жазат. Бул программа өзү кадимкидей эле салам дүйнө деген жазууну консольго чыгарат. Жана башка функциясы жок. Мына эгерде сиздин программаңызда эч кандай ката жок болсо, сиз бир дагы сөз кызыл болуп белгиленбейт. Бул бир да ката жок дегенди билдирет. Мына биз салам дүйнө деген программабызды жаздык. Эми ушул программаны ачабыз. Программаны иштетиш үчүн биз биринчи компиляциялашыбыз керек. Компиляциялоо үчүн ушул биздин классыбызды тандайбыз. SRC деген папкада биздин эң негизги main деген классыбыз бар. Ушул классты иштетебиз азыр, компиляциялайбыз. Компиляциялоо бул кадимкидей кодду программага айландыруу процесси. Мына компиляциялоо баштады. Эң астында көрсөңүз болот. Компиляциялоо процесси бүткөндөн кийин сиздин программаңыз автоматтык түрдө ачылат. Азыр биздин программабыздын эч кандай көрүнүшү жок. Бул жөн гана салам дүйнө деген жазууну консольго чыгарат. Мына биз жазуубузду көрүп турабыз, салам дүйнө. Мына ушуну менен биз IntelliJ IDEA деген программаны орнотуп алдык жана
салам дүйнө деген эң биринчи программабызды жаздык. Жана сизге көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Биз эмки сабакта көрүшөбүз. Жакшы калыңыз.